Ошо эң негизгиси балага тарбия берүүдө ата эне өзлөрүнөн башташ керек. Балким үйлөнө электен мурун эркек болсо жакшы аялды издеш керек. Аял болсо жакшы жубайды, жакшы жолдошту издеш керек. Кийин ушул мага жакшы жолдош болуп береби, балдарды тарбиялай алабы, эркек болсо мага жакшы жубай боло алабы, балдарымды кантип берет деп ушунун баарын тактаганга аракет кылыш керек. Эми бирөөдөн сураштырып, кандай адам жакшы адамбы, тааныштарынан, кошуналарынан ошентип өзүнө ылайыктуу жупту тандаш керек, эркекпи, аялбы. Андан кийин ошолордун өздөрүнүн баягы ниеттерин оңдоп жашоо куруп баштадык. Жакшы перзенттүү бололу, ошону дин жолунда, иман жолунда тарбиялайлы деген ниеттер кош керек. Кудай Тааладан сураш керек, дуа кылыш керек. Анан дагы ошол балдарга пайда бере турган жакшы таасирдүү нерселерден ошо жакшы жубайды тандагандан кийин, ниеттерин оңдогондон кийин жана кошулуп аткан убакта дагы, эркек аял кошулуп аткан убакта дагы дуа айтышкан болсо, эгерде ошол кошулганда, ошо дуа айтылгандан кийин балалуу болуп калышкан болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи айтканда, ага шайтан зыян бербейт деген көптөгөн жакшылыкка жетет. Ал дуа деген эмне? Ошо кошулуп аткан убакта аял эркектен экөө тең айтыш керек кошулардын алдында. Аллахумма жаннибна шайтан ва жаннибна шайтана ма разактана деп. О Алла Таала, бизди ошо шайтандан алыс кылып, жана биздин ошо бизге рызык кылып бере турган балабызды дагы шайтандан алыс кыл. Шайтанды жолотпо деген дуа да. Мына ушул нерсени жаттап билип, амал кылып алган жакшы, эске тутуп, эки жубай такай ошону колдонуп жүргөн жакшы да. Анан ошол кошулууларында эгерде бала пайда боло турган болсо, дуалар кабыл болгон болсо, көптөгөн жакшылыкка жетет. Пайгамбар айткандай, шайтан зыян бербейт деген. Ошондуктан бул жакшы нерсе. Андан кийин анан балалуу болуп калгандан кийин эки жуп башынан баштап дин жолунда экөө бири-бирин сыйлап, түшүнүшүп, кетирген кемчиликтерин, туура эмес жерлерин бири-бирин толуктап, дин жолунда өздөрү оңолуп, өздөрү үлгү болуп, анан балдары эс тартып чоңое баштаганда анан тарбиялай башташат. Ага чейин өздөрү эмне кылыш керек? Үлгү болуп, ошого даяр болуш керек. Китептерди окусун, кантип тарбиялай турган китептер жөнүндө Куран сүннөттөн алып жазылган, улуу кишилердин тажрыйбаларынан алсын, кандай тарбиялаш керек, кандай жол менен өстүрүш керек, ошонун баарын окуп, изденип, анан өздөрүнүн жашоолорунан пайдаланып, анан балдарын тарбиялай берет. Колдорунан келген аракетин көрүп. Анан балдар эс тарта баштаганда диний таалимдерди үйрөтүп, адептерди үйрөтүп, кичинекей кезинен баштап, андан кийин да чоңоюп, акыл эсинде толуп баратканда намазды үйрөтүп, кыйнабастан 8, 9, 10 ушуга жетип калган кезде акырындыктан үйрөтүп, намаздын эмне экенин түшүндүрүп, анан балагатка жете баштаганда ана толук намаз окуганга өткөрүп, мына ушинтип тарбия акырындык менен кете берет. Болгон адам баласы эмне толук аракет кылыш керек. Жашоодо эле, жумушта эле баардык убактысын бөлүп салган болбойт такыр. Алхамдулилля, адам баласы иштеп, анан чын ниети менен балдарына эле убакыт бөлсө, табылат. Мына азыркы заманда канча деген ата эне бар, убактысы болсо деле болор болбос сөзгө же ишке же болсо азыркы убакта фитна болгон телефонго деле кетирип салып атышпай убактыларынчы. Балдар каралбай калып атат. Жеке кызыкчылыктары үчүн көптөгөн туура эмес иштерди кылып коет. Анан кийин бала чоңоюп кетип, эс тартып уже сөз укпай калганда өздөрү өкүнөт. Анан бири-бирин күнөөлөй башташат. Сен кылдың, мен кылдым. Анан баланы тарбиялаганда дагы бала деген балалыкка салып кээде эркелеп коюш ыктымал, эркелеп туура эмес иштерди талап кылып же баягы көңүл ача турган, ырахат кыла турган нерселерге умтула бериш ыктымал. Ошону да адам баласы билиш керек, кайсы убакта бериш керек, кайсы убакта бербеш керек. Мисалы, азыркы убакта жаш балдардын көбү жанагындай мультфильм дегенге кызыгат, телефон дегенге кызыгат, оюн дегенге кызыгат. Ошонун баарын ата энеси эмне кылыш керек? Иреттеш керек. Жаш балдарды кичинекейсинен андай нерсеге көндүрбөш керек. Чоңой эс тартып калган кезде таалим берип, көрсөтө турган болсо бир убакытты чектеп, анан такай эле баласы ыйлай берсе, ошо баланы сооротуу максатында телефон берип коюп же башка нерселер берип, аң сезимин бузбаш керек. Мына ушундай нерселерди өтө этият кылып тарбиялаш керек. Адам баласы айрыкча үйдөгө эне, ошо балдарына жакшы көңүл бурса эле, балдары жанакындай нерсеге кызыкпайт. Буга чейин эле биздин канча деген ата бабабыз мындай нерсе жок эле тарбиялап келген да. Көбүнчө ошол балдары телефонго же компьютерге кызыккан үй бүлөлөргө карасаңар, ата энелери өздөрү көңүл бурбайт. Ошо балдарын таштап коет, өздөрү ошол нерсе менен алек болуп турат. Анан балдары эмне кыларын билишпей, же ата энеси, атасы карабайт, мүмкүн жумушта болот, же апасы үйдө отурган апасы ал карабайт. Анан сооротуу максатында, өзү башка нерсе менен алек болуу максатында балдар ошол нерсени кармата коет дагы, анан балдар ошол нерсеге көнүп калат. Андан айрылбай калат. Анан сабагына дагы, аң сезимине да баардык жагынан таасир берет. Ошондуктан ким баласын келечегин ойлогон болсо, анда жакшылап аракет кылыш керек. Бул бала деген Алла Таала берген аманат. Бушу бала аркылуу адам баласы эмне кылат? Кудай Таалага сыйынат, ошону тарбиялап, жакшы жолдо тарбиялап, ошондон өзү да рахат алат.
балдары көргөн сайын. Иншалла жакшы балдар тарбиялаган болсо, ошолордун эле жакшылыгына өзү жетет. Мына ушундай маанилерди элестетип, аларга жакшы көңүл буруш керек. Аны убактылуу баланын ыйын басам деп, же убактылуу бир нерсеге рахатка жеткирем деп, анан кийинки жашоосуна балта чагып койгон болбойт. Кийин өкүнгөндөн кийин эч бир пайда жок. Ошондуктан азыртадан колунан келишинче адам баласы ушундай нерселерге көңүл буруп, аракет кылып жакшы тарбиялаганга жанталаш керек. Анан мисалы азыркы заманда көптөгөн ата-энелер бар, балдары чоңоюп ер азаматка жеткенде эле дин жагынан эч бир көңүл бурушпайт да. Ушу балдарыма ушу динди үйрөтө турган бирөөнү таап келейин, жалдап келейин, Куран окутсун, намазын үйрөтсүн, башка таалимди үйрөтсүн деп жанталашпайт. Бирок да ошол эле ата-энелерди карасак, балдары окуп бүтөр замат, бул академик болсун, доктор болсун, бул кесиптин ээси болсун, мындай болсун, тигиндей болсун жанталашат. Албетте мындай нерселер жакшы, бирок эч качан булар диндин эсебинен болбош керек. Ошол динди жакшы түшүнүп алып, анан кесип ээси болсо дагы өзү иштегенде дагы адал иштейт, элге да жакшылык кылат, арам нерселерге да жолобойт. Бардыгына пайдасын алып келет. Эгерде адам баласы динсиз чоңоюп, динсиз кесипке ээ болгон болсо, ыйман деген эмне, элге жакшылык кылуу деген эмне, арам деген эмне экенин билбесе, ал кесипке ээ болгондон кийин ошол кесибин арам жолдо колдонот. Эч бир жакшылык кылайын дебейт, жакшылыктын эмне экенин билбей да калат. Азыркы заманда мына коррупция деп кыйналып атат, ушу коррупционер болот. Анткени ал коррупциядан тосо турган нерсе бул эмне? Адам баласында ыйманы болуш керек да. Коррупция менен эң күрөшкөн, эң негизги күрөшө турган жол бул адам баласынын ыйманы, ыймандагы тарбиясы. Эгерде адам баласынын ыйманы жок болсо, ал канчалык шарттарды койбо, канчалык көзөмөлдү койбо, ал адам баласы жейм дедиби, пара алам дедиби, ал кандай жол болбосун таап жей берет. Ыймандуу Кудай Тааладан корккон киши канчалык коррупциянын же паракорлуктун жолдору ачылса дагы ага барбайт. Кудай Тааладан коркот. Анткени мени эсептей турган, мени көрүп турган Алла Таала деп ошону ойлойт. Мына балдарды ушундай мааниге жеткирүүгө аракет кылышыбыз керек. Толук болбосо дагы колдон келишинче кандайдыр бир деңгээлде биз үйрөтүшүбүз керек балдарыбызга. Анан ошол балдар жакшы тарбияланып чыккан болсо, жанагындай арам нерселерден алыс болот. Аралашып кете турган болсо дагы арам нерселерге эртелик эч бир тобо кылат, кечирим сурайт, бирде жакшы кылса, бирде жаман кылат. Ошентип жашоосундан жок дегенде аз болсо дагы пайдасын тийгизет. Ошондуктан адам баласы ошону үйрөнүшүбүз керек. Ошого умтулушубуз керек. Эң негизги динине көңүл буруп, андан кийинки кесибинде башка жагына көңүл бурушубуз керек. Аллах субхана таала бардык үй бүлөгө тынч берип, бардык үй бүлөдөгү балдарга туура жолду насип кылсын.